ошол эле сөзүм асылып турду. Эми анын эмнеси бар экен? Эми 5 саат 8 кийин жазбай эле койгулачы деген эмнеси бар экен? Бир катты Садыр Жапаровго алып берип койчу дегендер келет да. Мисалычы. Эми мен мисалы азыркыга чейин Садыр Жапаров менен жүз көрүшкөн эмесмин. Комментарийлерде мен да окудум, телефонду өчүрүп эле жатып албайсыңбы? Эрлан агитация маалында колун бир чөнтөгүнө салып алып туруп сүйлөп атат. Белгилүү политиктер эле колун чөнтөккө салып эле сүйлөп атат микрофондо сүйлөгөндө. Ата энемди акыркы жолу мындан 2 жума мурун көргөм. Ошондой эле меники балам дарылаш керек эле. Мен өзүм башынан абдан шок боламын. Тентектин чындап эле айтып кетиш керек амчы. Ошол адамга айтып кетеринде, эгер сиз чындап эле Ошпирим каналынын директору болсоңуз, менде видео бар, Ошпирим телеканалында. Анан ошол адам мени канча шылдыңдап атат вообще мындай. Алар түнкү саат 3-тө ордунан тура калып, кийимин кийип детский реанимацияга барып көрбөгөн балдар. Шылдыңдап аткан жеринен бир кызды таптым да. Аябай жаман болдум менчи. Ошол адам үчүн жаман болдум да. Тигил бул деп анан жанакы көп комментарийлерде депутат болуп кетиптир дегенди уктум. Правама Д категорияны басып берсеңиз байке жакшы болмок дейт да. Эми Эрлан катуу жооп берди деп мындай мен сүрөттү мынтип бир нерсе киргизип коюптур. Ай жарат. Мен депутат болгонго чейин жумушумду жок кылбагыла да. Мен көрдүңүзбү анан ушундан отурам депутат болуп элдердин баарынан тил угуп коюп. Бирок баягы бутуман кармап эле артка тарта бергендер ошондой чектен чыгып атат да чындап элечи. Салам Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү эфирде мен Айсулуу Бекболсун кызы алып барам. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин коногубуз Несахар долбоорунун негиздөөчүсү, депутат, блогер, журналист Эрлан Кокулов болмокчу. Саламатсызбы? Алгач амандашып алалы. Кандай жүрөсүз, ден соолуктарыңыз, иштериңиз? Болот. Баары сонунда. Анан Эрлан баке, мурдага салыштырмалуу азыр сиздин мисалы иш күнүңүз, бир күндүк жашоо образыңыз бир аз өзгөрө түшкөн болуш керек. Кененирээк айтып берсеңиз. Жок. Депутат болгондон кийин көп эле өзгөрдү, бир аз эмес, бирок ошол эле жашоо да негизинен. Мен аны Несахар кезинде эле көрүп жүргөм. Элдин кайрылуусу, элдин көйгөйү, баягы ошол көйгөйлөр просто көбөйүп кетти. 3 эсе, 4 эсе эле көбөйдү да. Кайрылуулар. Бул менин жашоомдо келип эле болуп эле жүргөн нерселер негизинен, бирок 3-4 эсе көп болуп кетти да. Анан мындай эртең менен тургандан баштап, мисалы Несахар, тигил бул жактарга баарына жетишип карашыңыз керек да. Убактыңызды кантип бөлүштүрүп атасыз? Азыр жетишпейт эми эчтеке. Азыр балдар 2 жумадан бери съемкага чыга элек. Анткени съемкага стоп коюп койгом мен. Азыркы маалда эми баягы Несахардын бир кичинекей проблемалары болуп атат, ошону чечишим керек болчу. 1-2 күндө чечет экен деп ойлогом, бирок 2 жумадан бери бир ай элек болуп ошол боюнча да сүйлөшүп элекмин эч ким менен. Ошо эми ушул менен эле түшүнсө болот да, Несахар долбоорунун азыр съемкасы болбой эле ошону тургузганга менин убактым жок да, мисалы съемка кылчу. Ошол Несахар долбоорун сиз мисалы шакирттериңизге өткөрүп бердиңиз да. Анан сиз жок тартып көрүштү, мындай өзүңүз бармайынча чечилбей калган маселелер болот, өзүңүз барып кайра аралашып чечиш керек болупчу. Мисалы Эрландын өзү жок болсо силер эмне келдиңер деген сыяктуу сөздөр болчу. Жок, съемкаларга суроо жок. Съемкалар жакшы эле өтүп атат. Буюрса балдар үйрөнүп атат. Дагы бир жолу айтып кетер жерим, комментарийлерден окуп атам, алардын комментарийлеринен мындай сүйлөп атасыңар, тиңдей сүйлөп атасыңар. Мен бул жолду өткөм. Мен убагында да ошондой сүйлөшүмүн. Бул деген практика менен келе турган нерсе. Съемка жагынан балдарга суроо жок. Буюрса жакшы үйрөнүп кетишет. Бирок баары деле ошол Несахар долбоорунда деле мага тийиштүү суроолор бар. Бул суроолор мисалы ошол эле унаа суроосу, ошол эле бензин, расход суроолору, жана айтып атпаймынбы, ошол организация, немелерди, операторлорду коюп беришим керек. Албетте съемкаларга өздөрү барат. Азыр почти өзүнчө организация болуп иштеп атат, бирок бир организационный моменттер бар менин мойнумда да дагы элечи. Буюрса мына депутат болдуңуз да. Ошол шайлоого чейин эл колдоп берет деген ишеним өзүңүздө болду эле, же болбосо дагы деле баягыдай эле системада деп мындай күмөн ойлор жаралды эле? Ойлор албетте ар кандай болгон. Немеге чейин шайлоо башталган чакта мен ойлогом баягы эле система менен кетебиз депчи. Бирок шайлоо башталгандан кийин эле биринчи эле агитация башталган күндөр мен түшүндүм бул шайлоо бир аз башкача өтөт экенин. Бирок ошондо деле эми
18.600 добуш алдым. Анчалык болот экен деп ойлогон эмесмин, чынымды айтып кетейин. Мен журналист болуунун артынан кууган эмесмин да. Журналист айла жоктон болгон менчи. Мен ошол эле Нисахар долбоорун башында баштап атканда, гражданский активист деп баштаганда, мен бир топ журналисттерге барып, ошол долбоорду көрсөтүп, мынакей могу долбоор бар. Ушуну кылып кеттилер, силер журналистсиңер. Ал кезде уже долбоордун немелери, көрүүчүлөрү ошол маалда эле 300.000, 400.000, 500.000 чыгып калган болчу. Ошону көрсөткөмдө менчи мына ушул долбоорду алып кеткиле. Алдыга жылдырып кеткиле. Мен бул жерден мага 2 плюс болмок. 1 плюс элиме пайда тие бермек. Экинчи плюс ошол эле жакын журналист досторум же болбосо бирөөлөрү баягы мындайча айтканда белгилүү журналисттерден болуп кетмек деп ойлойтмун да. Ошол себептен мен баягы ушул долбоорду бирөөгө өткөрүп бергенди эметип, мен журналист эмесмин да башынан элечи. Ошон үчүн кичине башында кыйналдым, жанагы журналистке этика андай мындай дочу. Анан айла жоктон баягы эч ким серьезно кабыл албай болгондугунан айла жоктон ушул Нисахар долбоорун айландырып өзүнүн мойнума алып кеткен да. Ошондой эле мен ошол эле долбоор алып барып туруп ушул политикага алып келип туруп такап койду да. Анан депутат болууга ушундай эле тырышып эле артынан кууган эмесмин, оюмда да болгон эмес, эч качан ойлонуп да көргөн эмесмин. Анычы ошол Нисахар долбоор алып келип эле жумушуң жеңилирээк болот деп алып келип туруп эле депутатсыга такап койгон да. Мен депутаттыкка өтпөй калсам деле баягы ишиңизди уланта бермек. Баягы ишимди уланта бермекмин. Мен айтып атпаймынбы, мен депутат болгондон бери эмне өзгөрдү? Мен убактым бир аз мунун кененирээк болчу, азыр кичине азайды, анткени ак үйгө барыш керек, жумушка барыш керек, сессияларда отуруш керек. Ошол бир аз азайтты убактымдычы. Анан жанагы кайрылуулар көбүрөөк болду да. Ошол эле өзгөрдү мендечи, мисалычы. Калган баары жашоомдо ошондой да, ошол эле проблемалар. Кээ бир проблемаларды ошондой эле чече албайм. Мурункудай эле. Элдин талаптары дагы өстү. Кээ бирлер болбогон бир майда шүйдөлөр менен жаза берет. Инстаграмданчы правама Д категорияны басып берсеңиз байке жакшы болмок дейт да. Мен жаздым, аны кантип басып берет, аны окуп алат да, андай десем, жок, тааныш билгичтер аркылуу. Мен түшүнүп атам, анын бар андай нерселерчи, басып коет андай мындай депчи. Бул депутатка кайрыла турган нерсе эмес да. Анан кийин колдон келишинче тааныш аркылуу эмес, же тууган аркылуу эмес, окуп эле ала турган нерсени окуп эле алсаңар жакшы болмок да. Мисалы ал элементарно окуп тура ала турган нерсе да. Жөнөкөй эле. Мен мисалы правага 16 жашымда окугам. Экзамендерди өзүм бергем да. Андан кийин ошондой азыр деле ошондой болуш керек, 16 жашта право окусаң болот. Анан 17 жашыңа праваны аласың да. Мага 16 жашымда окуп экзамендерди деп айтып койгом, 17 жашымда праваны алгам да, мисалычы. Эч кандай эч кимге тааныш. Мен ата-энем мен айдоочу көбөлүккө окутканын да билген эмес да, мисалычы. Тааныш тунуштарды кошкондо айтасың. Ушундай нерселер болуп турат. Ошол трибуналарда сүйлөп атпайсызбы? Мисалычы, кээ бир адамдарга аттарын айтпай эле коелу. Акыркы учурда ушул соц тармактарда көп мындай нарезка кылып кыркып эле жөнөтүшө берет го. Ошол жерде сиздин, мен бул убакка чейин өзүм деле иштеп жүргөм, мындай талап кылбай эле иштегиле деген сөздөрүңүз бар да. Ошонун артынан кээ бир адамдар өздөрүнө кабыл алып ошол жердегичи ак үйдөгү сизге кандайдыр бир өзүнчө сүйлөшүп алалы деген сунуштарды берген жокпу? Жок, андай болгон жок. Андай болгон жок. Ал жактан эч кандай көйгөй жок. Жаңы мода чыкты YouTube'дачы. Любой политиктерге тиешесин немеге видеого менин сүрөтүмдү чаптап коюшат да. Бир жолу ошентип Нурлан катуу жооп берди деп мындай менин сүрөтүмдү мынтип бир нерсе киргизип коюштур. Анан башка да политиктердин сүрөттөрүн аралаштырып киргизип коюптур да. Анан кийин мен баягы убакта да кирип туруп эле түрдүрүп кирдим да. Кимге эмне деп сүйлөп койдум болду экен депчи. Түрдүрсөм аягына чейин эчтеке жок да. Анан түшүнбөй калдым, наверное, түрдүрүп салган окшойт деп туруп анан кайра артынан коюп туруп 18 мүнөттүк видеонун башынан баштап аягына чейин көрүп чыктым.
эч нерсе жок. Мен бирден нерсе сүйлөптүм, жөн эле мен сүрөтүн неметип туруп, азыр просмотрларга жакшы неме деп атам окшойт, таасир берип атам окшойт. Ай жаратып. Бул дагы эмне дейт деп неме тачат окшойт, киргизип атат окшойт. Эрлан байке, кечээ күнү ушул кечинде эле да бир пост чыгардыңыз да, кечки саат 8ден таңкы саат 8ге чейин тынчымды албагыла деген өңүттөчү. Ага интернет колдонуучулар ар кандай мындай фидбектерди берип атат да. Ал сөз эмнеден келип чыкты? Кечээ күнү жаздым, аны кечээ күнүн кечинде саат 11 чамасында бир эже эсимде жок, Instagram баракчасына же WhatsApp'ка баягы эле көйгөйлөр менен жазып неметип атканда, сүйлөшүп атканда мен түшүнүп атам да, мен ал эжени угуп атам, жазууларын угуп атам, бирок мээм ушунча иштебей калыптыр, түшүнбөй атам да. Түшүнбөй атам, мындай жооп бере албай атам. Эмне жөнүндө жазып атканды эле түшүнбөй атам да. Жок, көрүп атам мен эмне жөнүндө жазып атканын, көрүп атам, кадимкидей эле көрүп атам, бирок ошону түшүнүп мээм кабыл албай атат да. Чарчаганынан кабыл албай. Анан кийин мен баягы депутат болгончокто эле айтып кеткен, мен бүт суроолорго жооп бергенге аракет кылам депчи. Анан мен баягы жооп берүүнү аракет кылып атам, бирок мээм иштебей атат, жооп бере албай атам да. Мындай нерселер акыркы маалдарда көп боло баштады. Ошого байланыштуу баягы элдерге мындай жооп бербей да кое албайм, менде андай жок. Комментарийлерде мен да окудум, телефонду өчүрүп эле жатып албайсыңбы, андай мындай депчи. Эми ал адамдар элдин көйгөйүн угуп көрбөгөн адамдар да. Алар түнкү саат 3-тө ордунан тура калып, кийимин кийип туруп, детский реанимацияга барып көрбөгөн балдар. Алар түнкү саат 4-тө туруп, бир больницага бирөөнүн жакындарын карап неметкенге, баягы териштирип бергенге барбаган балдар, кишилер да аларчы. Алар айтыш оңой. Сен телефонду өчүрүп кой да, минтип кой да, анан хайп кармабада деп айтыш оңой. Бирок анын Кудай бетин ары кылсын. Ошол жерде мен даже ошол жерде шылдыңдап аткан жеринен мен бирөөнүн ушун аятын четип кетейинчи. Биз ушу шылдыңдап аткан жеринен бир кызды таптым да. Мен да комментарийлерди окуп чыктым, бир кызды таптым. Немеге Facebook'a мен сүрөтүмдү киргизип коюптур. Спиш деп жазып турупчу. Личкагачы баягы шылдыңдап түнкү саат 3-тө жазып киргизип коюптур да. Анан мен туура эмес ойлонуп тур. Мен ошол кызга жазгам окшойт деп ойлонуп калдым. Анткени мен Facebook'умду, Instagram'ды взламывать этип, менин ордума бирөөлөр жазган да. Анан алып туруп эле кирип эле сообщениясына кирсем, жазышыптырбыз экөөбүзчү. Бирок 2020-жылы июлда баягы коронавирус катуу болуп аткан маалында жазып турбуз. Мен аны кийинчерээк эстедим, перепискасынан кийин караткан переписканы деле азыр көрсөтүп берем. Атам ородот деп жазган ал кызчы, Facebook'ачы. Мен ошондо личный сообщение менен көп призывать этпеңиз, менден эмне жардам деп жазгам да. Анан гепарин керек дейт. Ар кайсы жакка чалып антмисем гепарин жок малда баягы бирөөлөрдөн кликсан тартышма болуп аткан мал, бирөөлөрдөн жазып неме таап кликсан бар деп жазып турмун. Жок, кликсан болбойт экен, гепарин керек деп жазып тур. Дагы эмне жардам бере алам? Кислород бар, андай мындай деп ушинтип сүйлөшүптүрбүз да, экөөбүз ошол менен жазышыптырбыз. Чындап элечи. Анан ошол адам мени кантип шылдыңдап атат вообще, мындай оюма келбей атат да, чынымды айтсамчы. Аябай жаман болдум менчи, ошол адам үчүн жаман болдум да. Анан экинчиси бул Ошпиримдин директору жазыптыр. Эме деп. Ошол эле сөзүм асылыптыр да. Эми анын эмнеси бар экен? 5 саат 8де кийин жазбай эле койгулачы деген эмнеси бар экен? Эмне ага эмнеге анчалык жармаш керек, ошону түшүнбөй атам да менчи. Анан ошол Ошпирим деген каналдын директору деп жүрөт. Facebook'уна кирсем, ошол да жазыптыр мага неме деп. Ошол эле сөзүм асылыптыр, тигиндей мындай депчи. Мына менде видео бар, Ошпирим телеканалында кино болуп атат. 1xbet деген интернет неме бар, интернет казино бар. Ошону мына рекламировать этип атышат да. Мына тартып алгам. Биз анткенге болбойт, Мына. Көрсөтө албайт бирок. Ошол адамга айтып кетерим да, эгер сиз чындап эле Ошпирим каналынын директору болсоңуз, сиз ошондой
нерселерди комментировать эткенден көрө эгер ошол жумушуңузду так атып алсаңыз ордуңузда казинолорду рекламировать этип жүрмөгүңүзсүңөр да. Мен бул боюнча Минкультурага да кайрылам. Эми мен баягы эле сөздөрүмдө ар бирибиз өз ордубузда өз ишибизди так аткарсак Кыргызстан өнүгүүгө кетет да. Анан эгер ошентип эле ар нерсени жазып эле анан тигил бул деп анан жанакы көп комментарийлерде депутат болуп кетиптир дегенди уктум. Айтар жерим мен депутат болгончо деле ушул иштерди кылып жүргөм. Мен депутат болгондон кийин мен депутат болуп кеткенден кийин мен депутат болгонго чейин жумушумду жок кылбагыла да. Анткени ал жумушту мен кылгам. Нисахар долбоорунда 4 жыл кылган жумушумду эч кимдин жок кылганга акысы жок. Ошол кезде эле ушул эле жумушту ушинтип эле аткарып жүргөм. Тилекке каршы азыр айтып атпайм, кайрылуулар көбүрөөк болуп калды. Ошол баягы мен жашынакай иштеп, жашынакай жооп бериш үчүн мен ушул нерсени суранып кеткем да. Болду. Ал жерде кайып кармай турган же болбосо мен жамандай турган эчтеке жок. Күндүзгү саат 8ден баштап кечки саат 8ге чейин эле жазып койгучу же болбосо чалгачы деген сураныч эле болчу да. Болду. Күн өзүңүзгө канча жеке катыңызга канча билдирүү келет? Ар кандай келет. Эң аз дегенде 100. Эң аз дегенде 100. Баарына жооп берип жатасызбы? Жок, азыр баарына жооп бербейм. Мурун баарына жооп берчүмүн. Азыр болсо жанагындай немелерге жооп бербейм. Мисалы айтып атпаймынбы, кээ бир адамдар жөн эле бир нерсени жаза берет да. Чындап эле эми аны айтып атпайм, аны баягы билген, түшүнгөн адам эле билет да. Ошону көргөн, ошонун үстүндө иштеп көргөн эле адам түшүнөт да. Эң немеси эле мисалы бир катты Садыр Жапаровго алып берип койчу дегендер келет да. Мисалычы мен мисалы азыркыга чейин Садыр Жапаров менен жүз көрүшкөн эмесмин. Камчыбек Ташиевке барып муну айтып коюңузчу. Мен ал киши менен да бир эле жолу ошол Зайсиновияны көргөм. Дагы эмнелер бар? Эми андай нерселер толтура да. Жанагы ойго келбеген нерселер жазышат да. Мен таң калам кээдечи. Ошол эле правома Д немесин категориясын басып бери дегендер. Ушундай сыяктуу нерселер көп да. Эми азыр эстей албайм, мен алардын артынан деле угуп жүрбөйм. Ошондой сообщенияларга мисалы жооп бербейм. Анан жана кандайсың? Салам. Мисалы мен көчөгүн айттым, түн ичинде жазбагылачы деп жаздым. 2 мүнөт мурун жазган көрдүңүзбү? 2 мүнөт, 24 мүнөт, 30 мүнөт, 1 саат. Анан түнү менен жазбагылачы деп сурансам деле, түнү менен жазып чыккандар бар, 5 саат мурун жазгандар бар, 15 саат мурун жазгандар бар. Эми ушундай. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин, жана мен хейт кылып аткандаргачы, саат 8ден кийин жазгыла жазбай эле койгулачы дегендерге хейт кылып аткандаргачы, мен ата-энемди акыркы жолу мындан 2 жума мурун көргөм. Ошо көргөндө дагы 30 мүнөткө кирип эле печкада от өчүп калыптыр, ошол отун жагып бериптир, анан кайра чыгып кетип калгам да. Адам экенбиз. Баягы аларга деле көңүл буруң келет экен. Мен досторум менен жолугуп атам. Баягы досторум менен ачык эле жолугуп атам, анткени акыркы малдарда мага бул да керек болуп атат. Кичине болсо да баягы жумуштан неме болуп, моралдык жактан кичине эс алып, неметип атам да, досторго жолугуп атам. Эми достор кандай? Ал оңой эле да, досторго түнкү саат 11де чалсаң деле чыгат, 12де чалсаң деле чыга берет да. Сен ата-энеңе мисалы түнкү саат 12де бара албайсың, 11де бара албайсың. Деги эле 10дон кийин бара албайсың да. Мисалы 9дан кийин деле барганыңда смыслы жок да. Алар баягы жатканга даярданып аткан мал болот. А меники болсо как раз ошол 9дарда чыгам жумуштан, анан дагы жооп берем ар кимге. Ушундай да, ушул жашоо оңой эмес. Мен эч кимге жаловаться эткен жокмун. Эч кимге эчтеке деп элем. Бул менин жашоом, бул мен өзүм тандаган жолум. Бирок баягы бутуман кармап эле артка тарта бергендер ошондой чектен чыгып баратат да, чындап элечи. Анан кече жакында эле бир 2 күн болду да, Канат шоу менен сизге пранк жасаптыр. Ошол нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Себеби ал жерде пранк жасалган, анан түбүндө дагы билдирүүлөр көп да, комментарийлерчи.
жакшы өңүттө жазганы дагы бар, жаман өңүттө жазганы дагы бар. Эми депутат болгондон кийин бир аз олутту алып жүрбөйбү, мындай нерселерге аралашпай эле койбойбу деген нерселерге сиздин оюңуз? Аралашам. Мындай нерселерге да аралашам. Мурункудан жашоомду эч кандай өзгөртпөйм. Мен ушул мен да көп убагымда депутат болуп калгым. Мындай кылба, депутат бол, тиндей кылба дешет. Бүт бары конкретный нерсе эмес да. Менин жашоомо бир пайда алып келет турган нерсе эмес, же болбосо Кыргызстандын келечегине пайда алып келе турган нерсе эмес ушундай сунуштарчы. Баягы эле колуңду чөнтөккө салба, кыйшап отурба, жана ушул сыяктуу нерселерде мен мында бир жолу айтып кетейин, бир агитация кылганга бир жерге барсам, мен бирөө шылдыңдаганда Эрлан агитация маалында колун бир чөнтөгүнө салып туруп сүйлөп атат. Бул баягы депутат болгондой болуп кетет да, эки колун чөнтөккө салып туруп сүйлөй баштайт. Көрөсүңөргө мындайлар шайласа болбойт деп айткан да. Ошол жерден мен айткам, мен бир колумду чөнтөккө салып жүрүп 4 жылда кылган нерсени сиз дагы кыла элексиз деген да. Анан мен өзүмдүн окуучуларыма да ошону көп айтып кетем, окуучуларыма дейм, алып баруучуларымачы. Мага баягы алар дагы келип калышат да, ушундай комментарий жазып атышат. Мындай депчи, алар деле баягы мен өткөн жолдо өтүп атат да. Мен айтам, мага разницасы жок. Эмне комментарий жазып атат? Кандай оорундуктар менен силер күрөшүп атасыңар ушул немелер үчүн? Мага результат керек. Силер бир жерге бардыңарбы? Ошол жерди тазалап чыгарганга аракет кылгыла. Болду. Мага результат. Кандай сүйлөп атасыңар? Этиканы сактагыла. Сөгүнбөгүлө, тигиндей мындай кылбагыла, нервге кирбегиле, этиканы сактагыла, болду. Калганын кандай кыласыңар? Туура эмес сүйлөп атасыңар, кандай мындай, бунун баары буюрса практика менен келет. Азыркы суроону улай эле да. Бул сабырдуулук негизи ушундай элдин өкүлү, элдин адамы болгондон кийин калыптандыбы, же болбосо бул мурдагы эле Эрланда бар беле? Сабырдуулук негизи эле өзүңүздүн мүнөзүңүз жөнүндө айтсаңыз. Жок, бул кабылданды да. Себеби эл менен иштеш оңой эмес да. Эл менен иштеш оңой эмес. Анан кийин мен мурун буга чейин Исакыр долбооруна чейин айтып кеткем, мындан көп эле жолу айттым. Жеке бизнесмен байке менен иштешкем, 11 жыл иштеген биз экөөбүз. Анан ал байке аябай токтоо, чет өлкөдө окуган, өзү Япониядан төрөлүп, анан кийин Москвада улуттуу кыргыз, улуттуу кыргыз, өзү Японияда окуп, анан кийин университетти Россиядан, Москвадан бүтүрүп, анан Кыргызстанга көчүп келген байке болчу. Аябай сабырлуу. Ошол байкенин тарбиясы бар да мендечи, башынан элечи. Токтоолуу, кандай мындай. Бирок айтпайм 100% депчи. Анда деле шок болчумун. Мен өзүм башынан андан шок боламын. Тентектин ичинде эле айтып кетиш келгенимчи. Анан кийинки эле тарбия бул албетте элимдин тарбиясы болду. Баягы эле айтып атпайм, ар кандай. Мен Исакыр долбоорун баштап атканда бул долбоордун жашоосу 1 жылдык же жарым жылдык болчу да. Мен ойлогом, так, мончалык магазинди тартып, анан бүттү жабылат депчи. Мен андан ары мусор жеп калганыбызды каяктан билиптим? Мен деле билчү эмесмин да. Мен деле ушул силердей эле болгон адаммын. Көрсөм мусор жеп калыптырбыз, жана андай жаман жерлер бар экен. Аябай тамак ашыбыз начар болуп кетти. Анан ошол улан артынан болуп баратып эле, анан кийин көрдүңүзбү, анан ушунтан отурам, депутат болуп элдердин баарынан тил угуп коюп. Бирок мен ага деле макулмун. Менин айтып атпаймынбы, жанагы азыркы алып баруучуларым айткандай эле, мага без разницы, оор болобуз, ага туура эмес сүйлөйсүңбү, туура эмес кыймыл аракет кыласыңбы, иши мага результат көрсөтүшүң керек да. Болду, башкасы жок. Анан жанагы колго чөнтөктү колго салган боюнча сүйлөшүп кетпедикпи? Анан отуруп мен залдан карадым да. Ушундай эле бескультурный менин окшойт депчи. Карасам, жок. Белгилүү политиктер эле YouTube'га кирип карагыла. Белгилүү политиктер эле колун чөнтөккө салып эле сүйлөп атышат микрофондо сүйлөгөндө. Белгилүү эле политиктер жана жерден мынтип жөлөнүп алып сүйлөп атышат. Бул жөнөкөй эле нерсе. Мен ойлойм, андан катуу эле культура бузулуп кетип атат, же болбосо биздин Кыргызстандын өнүгүүсүнө аябай катуу залакасы тийип атат депчи. Биз туура сөзгө, туура ойго маани бергенди үйрөнүшүбүз керек да, өнүгүш үчүнчү. Эми бул баягы эле мындай тарбия боло бербейин,
мен өзүмөн баштайм да. Мен өзүмө көңүл бурам, өзүмдү тарбиялайм. Калгандар эгер ошону жазгыңар келсе жаза бергиле. Өнүккүңөр келбесе өнүкпөй эле койгула, билбейм, мен каалаган кылгыла да. Мен өзүм билгендей. Мен 4 жылдан бери хейтке көнгөн адаммын. Мен андан мындай сердечный приступ алып же инсульт болуп кетпейм, так что алдыга. Азыр айтып атпайсызбы сизче? Көп убактым жок болуп калды, ата энеме деле убакыт бөлө албай калдым, бирок досторума депчи. Анан достор ар кандай болот эмеспи? Мисалы, сырдашкан достор бар, сындашкан достор бар, ыйлашкан достор бар деп коет. Сизде кайсыңызды басымдуу кылат? Анан ишенген досторуңуз барбы? Менде бүт бар, ошо сен неметип айтып кеткендердин баары бар. Мен Нисахар долбоорун баштаганда бизимчи 2 жыл бүт баарынан алыстап кеткен. Досторум менен таптакыр көрүшпөй калгам. Эмне себеп болгон? Жумуштан да. Баягы мен ушундай бир адатым бар, мен жумушка же катуу берилип кетем да, эбечи. Андан кийин кээ бир нерселерди унутуп калам, мисалычы ошол эле. Ошол 2 жыл катуу иштеп ойлогом, ошол 2 жыл иштеп жүрүп, андан кийин мен бир нерсени түшүнгөм, адам деген ошо чер жазып да туруш керек экен да, антпесе акыры жаман болот экен. Мен муну баягы хейтерлерге эмес, башка адамдарга эмес, особенно жаш балдарга айтып кетем. Баары деле буюрса ушундай мен өткөн жолдо өткөн көп жаш балдар, кыздар болот, ошолорго айтып кетерим, жумуш эч жакка качпайт экен. Колуңардан келишинче жумушту кылыш керек. Анан кийин бирок ошондо дагы баягы эс алымда билиш керек экен да. Антпесе баягы өзүңөр батыл ичиңерден күйүп кетесиңер да. Ар бир жол узун жол болуш керек да. Баттуу күйүп кетпеш үчүн убактысы менен жашаганга аракет кыла деп ошолор чакырып кетет элем. Хейтерлерим айткан жокмун. Чыныгы достор кандай болуш керек сиздин оюңузча? Чыныгы дос деген бул суроого баягы ар бир адамдын көз карашы ар кандай да. Анткени мен муну көп эле айтып кетем, ар бир адамдын мүнөзү ар кандай. Бир адамдын мүнөзүнө жараша чыныгы дос мындай болуш керек, бир адамдын мүнөзүнө жараша чыныгы дос тигиндей болуш керек. Менин досторум бар. Алар мага жаккан жагы биринчиден алар баягы өз араларында тамашалашып өтөт. Бул депутат болуп кетпеди, андай мындай депчи, бирок түшүнүү менен кабыл алып, мен кылган кыймыл аракеттериме, жумуштарыма туура көз карашта, анан неме да, ушул бүт жагынан колдоо көрсөткөнгө аракет кылышат да. Антпесе ошол жагынан мен досторума рахмат айтам да, мисалычы. Негизи эле мен тегерегинде адамдар абдан түшүнүү менен кабыл алат. Ата энемдин башында ошол баягы түшүнбөстүк менен кабыл алып, көп Нисахар үчүн көп тил уктум, мисалычы. Бирок азыр алар дагы мурунку интервьюларда деле айтып кеткен, баягы мүнөзүмдү билишет, мындай кабыл алдым. Ушу баары жакшы, буюрса иштей берсек эле баары жакшы болот. Эрлан байке, бүгүн биздин сунушубузду четке какпай студияга келип бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук каалайбыз, иштериңизге ийгилик. Анан биздин эфирден пайдаланып, элге кайрылуу, балким калуу тилектериңиз болсо айтып өтсөңүз болот. Элиме айтар жерим, баягы биз хейттер боюнча сүйлөшүп кетпедикпи, бирок ошо хейттерге карабастан мага ишенген адамдар бар, мени колдогон адамдар бар. Анан ошол адамдар мага жазат да, ушундай хейт болуп антип кеткенде, Эрлан ушундай кылбай эле койсоң болмок. Мындай айтканда, тияка тийишпей эле койсоң болмок, бияка тийишпей эле койсоң болмок деген сөздөр жазат да. Мына хейт кетип атат, биз жаман болуп атабыз биякта депчи. Ошо менин колдоочуларыма кайрылып кетет элем. Мен өзүм башынан эле ошондой болчумун, силер билесиңер. Мен элдин кызыкчылыгы үчүн мен жазам, сүйлөйм, айтам. Анан мен антип жашынып турган адамдардан эмесмин. Мен хейт болбойбу, мени бүткүл кыргыз эли бир күндө жаман көрүп калса дагы, мен ошол элиме пайда алып келген нерсе болсо эле жашай берем да. Ар дайым элим тараптамын. Анан жана жалпы кыргызстандыктарга кайтылып кетерим. Ден соолукта бололу. Анткени ошондой эле меники
балам дарылаш керек эле, операция кылыш керек эле деген эле суроолор дагы эле көп. Ден соолук тилейм элмечи. Ден соолук болобу. Чоң